saat bizden tanıdığım. Şartlar tanıdım. Ayıp bile. Sen ayıp bile. Hayır. Size de cümle olup kazanan. Çok biz tanışalım. Adınız mı? Yaşın kaçta? Ha, 70 sınıf. Şuraya bak ya. Oba da hoş geldiniz size. Anam pazar bekler. Şimdi pazar. Soramaz iş kılıp. Bir çuvalda ortadan bir olup gitti. Acayip çıkardı. Bu pazarda karnı kaç gitti. Çok. Bir duracak da çok. Bir uçaklı olup koşular dedi. Hoşçakalın. Yanımda kıldırılan doktor. Hatanın üniversite. Hani geçip söyledi. Ama buranın kendilerine güneş var. Şimdi koca. Annem çirkeşmiyor. Bunun nasıl durmadı. Başlarına baktım. Evet. Amor palomı. Verin video. Geçin sıra. Birbirine yiyin. Bu akıllı adam dedi testeniz. Hem bu madalın kılanı. Bir o madara dedi biz kılanımız. Ortadan bir ödük etti. Bizden de önemli vardı. Bir dönülden durun bakacağız. Yaş pazar vardı. Millet de. Rahmat, şuraya bak. Size çok rahmat. Borularınız, yaş aranız. Elbette mi? Bakcan mücadele 10 yıl belirlenen bir ötünçlükümüzde sizin hukukumuz var da bir ötünçlükümüz daha çok, sizge çok değiliz. Koldan gelip durgan iş bolgandan keyin men özümce çiçim kavlala turgan bolgandan keyin misal sizge çok değiliz. Hem geçmişteki aşağı kalanan dege bazardan alınan çok gelip publiçne, ma var publiçne olası el altında soranganın özümde çok evdik de çok evdik ki özümüzün asaret ettiğimiz sağlık ömürge men olarak olsa gerek. Yak geldiğinizde çok değil. Yok desek küçük gayet koydu, namak da koydu. Bunda vakti atan bunun da geç gerek. Onun üstüne ballardan bu ballardan günösü yok. Bunlardan Sakas. Aldak deveyle böyle Zabul Zeynep'e vergizip sonra sözlerde alıp geldi de. Hani söz söyleyeceksin de dikkatsın da. Tutmakta dikkat olsun. Birinçiden mesela biz bağlar yaptan delirse özümüzde aytıp kettiniz sana Zabul Zeynep olup kettiyle oturamaz. Siz men ocakta turganda özünüz aytkanız bilesizби? Biz ocakta turganбыз баягы балалар ocakta turgan özünüz aytыңыз. Балалар силерде күнөө жок деп билесизби? Биз наоборот жана бирөө менен кызылдашып атпадыңызбы? Өзүңүз билесиз, бул бала тартты биле өзүңүз да көрүңүз арткан. Ойда биз тийбей эле видеодо да чотко көрүнүп турат туурабы? Биз тийбей эле жөнгүлө деп наоборот монтоп аттык. Өзүңүз да көрдүңүз. А сиздер бизге айттыңыз, жок, балдар биякта күнөөсүздө жок, силерде жок. Бияктан ортодон бир туура эмес нерселер болуп кетти депчи. Биз негизи жакшы ой менен келгенбиз да. Сизге ошону түшүндүрүп бербедикпи, билесизби? Bir 10 minutта иштешип турдук, 5 minutта турабы. Биздин келген себеби жанагы видео обращениени көрдүңөр турабы, токмоктон чыкканда биз видео обращение кылганбыз. Тынчтык үчүн деп турабы, стабильность үчүн деп чыгып, анан бул өкмөттүн алдында турганбыз. Өзүңөр эле көрдүңөр турабы, өкмөттүн алдында. Эми биз сизди сабай деп келген эмеспиз, аны эл деле түшүнүп атат да. Просто ортодон бул бир заинтересованный адамдар ошо бизди мындай кагыштырып атат да. Негизичи эми сабайын деп келсек кичине башкача болмок да. Биз эми элдин баарына көрүнүп, бияка туруп байт болсубуз да туурабы? Аны сиз деле түшүнүп атабыз, биз деле түшүнүп атабыз да. Ортодон просто провокация болуп кетти, туура эмес иштер болуп кетти да. Анан ошондон ошо элге түшүндүрүп коелу дегенбиз. Биз негизи ошо полициянын алдында турганбыз. Жарым саат, 1 саат турдук. Бар эле көрдү болуш керек да.
Анан бизде айтты, элди чочутпай кичинекей консул жака туруп тургула деди да. Анан ошо консул жака турганбыз да. Анан ошол жакта эле бир өзү непонятный нерселер болуп кетти, өзү түшүнбөй калдык да. Анан ошо анча мынча может жаш балдар, аякта жаш балдар да бар болчу, жана отуруп калган окшогон балдар бар болчу. Анан ошолор Отуруп калган деген кандай? Түрмөгө жок, түрмө жанагы бирөөнүн кармоодо. Кармалган. Ошол жөнүндө ошол 98-жылы жылып калган да, өзү жетим бала да. Анан может анча мынча жаш балдар провокацияга алдырып ишти мүмкүн деп атабыз да. Бирок биз өзүңөр көрдүңөр, кармап атык да, жөн жөн эметпейле, ызы чыгылбагыла деп аракет кылдык да. Но тетинде толпаны управлять этиш билесиз, өзүңүз эле кыйын да. А бирок биздин цель сиз эмес болчу да. Айтпайсызбы? Биз ошо тынчтык үчүн деп ошо именно Дом правительствонун алдында турганбыз. Бир саат турдук. Биз ошол жакта ушундай митинг менен келебиз да, бизге тынчтык керек, биз мындай митингдер кереги жок, биз мамлекетке стабилдүүлүк керек деген лозунг менен ошонун алдында турганбыз. Анан просто элди эметпей жак-жакка буруп салышты. Ошол жака туруп тургула деди да, күтүп ошол жака туруп, анан бирөө эле айтып калды, ошо парк отелдин ичине кирип тургула деди. Анан биз ойлонуп, ошол жака бир чай пай ичип бир жылуу турабыз го десек эле, анан бир кезде сиз чыгып калдыңыз, бер жакка Тургула деп ким жиберди силерди тияка? жок, бирөө келди, ошол жакта эле бир мындай эле Ким? маскачен эле бирөө келип жакка туруп тургула деди. Биякта Бияктан чыктыбы, же жок, тияктан келди, бияктан? эме жактан келди, ылдый жактан келди. Аяктыккен билбейбиз, ылдый жактан келди, биз деле билбейбиз. Анан биз деле туура түшүндүк да, действительно элди чочутуп атабыз окшойт. Кой биз четкелеп туралы деп, аларды угуп четке туруп кеттик. Бул жакта милиция да турду, кекин бүт бери эле айтып турушту. Алар да ойлоп калыптыр, бизди мындай каршы бир митингке келди го деп, алар да чочуп, жана автобус менен, 2 автобус менен милициялар келди. Өз жака 2 автобус менен келишти. Аны ойлочупай биз келди депчи. Биз негизи ал автобус менен келген эмес. Анан ошентип биз тигилердин сөзүн акырын чакка четке туруп калган, ошол жактан эле мындай өз түшүнүксүз нерселер болуп кетти да. Анан түшүнбөй калдык. Кандай келдиңер Токмоктон? Машина менен келгенбиз. Автобус менен? Жок, автобус менен 3-4 бусик бар болчу. 3-4 бусиктан калган жеңил машина менен келгенбиз. Жана 2 автобус менен ал милициялар келип токтоп калды. Алар бизди жана митингке келди го, баягы эле митинг менен келди го деп, ошо биздин ар жагыбызга тизилип туруп алышты да. Кайра, менин силерге дооматым жок. Мен айткан 2-3 провокатор ошол кирип келип эле, митинг сен уюштуруп, бул жерде телефон менен баштап турган экенсиң деп, мындай уруп жиберди да, үчтөп. Анан сыртка сүйлөп алып чыгышты. Силер кояй деп эле мындай турдуңар. Качып кеткенден кийин провокатор качып кетти. Ошо таппай калды. Таппай калды. Анан ал бою силердей бир толук ала бердим. Жанагы узун бала, мен урду деп аткан ал узун бала кирген эмес. Мен тиги сырттагыга претензиям жок, ичте отурган жерден барып мен мындай бетке уруп жиберишти да, экөөчү эле көрмөс. Силерге претензия жок, бирок мен силерге мындай кеңешим бар. Силер аркылуу бүткүл Кыргызстандын жаштарына кеңешим бар да. Биз өзүбүзгө окшогон адамдын укуктарын, конституциялык укуктарын сыйлашыбыз керек. Биздин өлкөдө ар бир адам өзүнүн оюн айтканга, сөзүн айтканга, анан өзүнүн чындыгын мыйзам чегинде талап кылган укугу бар. Ошол укуктардын бири, эгер ишин сотто каралып атса, соттун эшигин алдына барып, мэрияда каралып атса, мэриянын жанына барып, айыл өкмөтүн каралса, ошол жерге барып, тигил же бул маселени чеч деп мыйзам чегинде коркутпай, үкүтпөй, күч колдонбой сураган акысы бар да. Утулган партиялар мэрия тиги борбордук шайлоо комиссиясынын алдына барып, эми алар дайым болду. Туура чечип бергиле деп өзүлөрүнүн оюн айтып ошол жерде турушту. Бирок сиздер жанагы жүздөй адам сүйлөдүңүздөр, биз барабыз тынчтык керек деп. Жакшы ниет менен. Мен аягына чейин көрбөдүм, бирок Аксуу деген Ысык көлдүн районунда да ушинтип балдар сүйлөдү. Алар айтты, иттер деп. Менен айтты. Баардык ушул жерге барган адамдарды иттерсиңер деп. Силер ал жерге келгенге укуңар жок деп. Анан ар бир адам, биздин апаларыбыз, аталарыбыз, балдарыбыз бир чиновниктин эшигинин алдына барып укугун талап кылганга укугу бар да. Анан ошол жерде иттерсиңер деп туруп, кет, чык деп турса кандай болот? Жалал Абадтан дагы ушундай топ уюшулду. Эми алар алыс болгон үчүн келе албай калды. Алар дагы ушундай чыгып айтты да. Мен айтайын дегеним, силердин ниетиңер жакшы, бирок ушуну жана провокаторлор пайдаланып кетип атат. Мен
ушул ички иштер министрлигине кайрылат эле официалдуу түрдө. Сотко жетсе соттун дагы айтат. Жана мен урду деген балага дагы мен дооматым. Ал бала урган жок. Мен маскасы болгону менен тааныйм. Bir 40'larga çıkıp kalgan, boyu menden japkısırak, dene düzülüşü çımır bürö gelip orada da, sen bu yerde oturgan turbaysın, telefon menen başkarıp ketçi. Ana men ukkam, men ketip atıp, jarım yoldan uşul жерге kirip kaldım. Ana baldar aytıştı, gelbeyle koyumuz, bu jakta provokatsiya болгон ata, Тикебаев келет деп шушулашып сүйлөшүп жүрөт. Дегенден анан жарым жолда калдым. Ал жерде адам бирөө айтпаса, мен ал жерде адам мени тыга турган жер эмес. Силер ичине кирген жоксуңар. Кирсеңер, коридор менен кирип барып табыш керек да. Анан эмне силерде мына өзүңөр келдиңер, бирөөлөр кеңеш берди. Эми бул жакшы. Болор иш болду. Коомдо граждандык ынтымак, тынччылык болуш керек. Мындай каталарды экинчи ушул уюштурган адамдар дагы жогорку деңгээлдеги кетирбеш керек. Бирок эми мына президент Садыр Жапаров силер жөнүндө айтып атат. Президент айтып атат. Силер эмес, мен эмес. Тикебаевди сабап телефонун алып кетишкендер жөнөкөй эле карапайым балдар болуп чыкты. Көп уштаган бала кармалды, камакка алынды. Тикебаевдин телефону кайтарылды. Рахмат, анысычы. Жөн гана Тикебаевга жинибиз келип, сен тажаттың деп, митингден кубалаганы келген элек деп көрсөтмө берип жатышат. Силер бир күн буруп, акыл эсиңер жайында туруп, ор кеңештин жөнөкөй балдар эмессиңер, кайра сен шаардын башчыларынын бириси. Айбек деген депутат жүрөт. Жанагы ресторандын ээси тиги жогорку кеңешке депутат болуп шайланган адам. Силер жөнөкөй карапайым балдар эмессиңер. Элдин күлгү болуп мындай эл башкара турган адамсыңар. Анан деп ушулар келип, Тикебаев сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп президент абериңге качып атпайбы. Мага эмес, эл алдында. Эгер ал муну бербегенде мен азыр айтпайт элем. Митингде мени кантип кубалайсыңар? Бул менин конституциялык укугум. Кубалаш үчүн күч колдонуш керек. Кубалаш үчүн коркутуш керек. Кубалаш үчүн уруш керек. Мен издеп жүргөнүңөрдү угуп, мен чынында барбадым, коркконум үчүн эмес. Жаңжал чыкпасын деп барбадым. Жаңжал болбосун, мен каалабай качып, ошондо эл көрбөгөн жерде отургам. Бирок баары таап келип, силерди алып келип, ак үйдөн сен өзүң айтып атасың, ак үйдөн бирөө чыгып, тигил жерге баргыла деп айтты, анан нар жагын билбейбиз деп атасың. Нар жагына күнөөңөр жок. Анан ары президент айтып атат. Бирок эки жактын тең тиешеси жок дейт. Жөн гана жет көрүүдөн улам митингди кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты. Мен эле эмес. Митингди кубалайбыз деп келди дейт. Кубалайбыз деген бул күч колдонуу деген сөз. Ал жерде мурунку спикерлер бар, мурунку өкмөт башчылары барды, мурунку депутаттар барды, аялдар барды, кыздар барды, балдар барды. Алар өзүнүн конституциялык укугун коргоп, адрес боюнча барды, БШКга барды. Шайлоону жакшылап карап бер депчи. Анан кантип кууйсуңар алардычы? Президент айтып атат. Кууганы келди дейт. Президенттин айтканы боюнча баарыңар соттолушуңар керек. Президенттин айтканы боюнча баарыңар соттолушуңар керек. Көп жылга соттолушуңар керек. Уюштуруп жөнөткөндөр биринчи кезекте соттолуш керек. Кантип кууйсуңар? Мен президенттин сөзүнө да кирбегиле. Байлардын сөзүнө да кирбегиле. Мэрлердин сөзүнө да кирбегиле. Алар келет, кетет. Биз тынччылык, өзүңөр айтасыз, ынтымак керек. Бирөөнү сыйлайлы. Анан мен домат, эми силер жөн келгениңер жок. Өзүңөр келдиңер, биринчиден рахмат, экинчиден бийликтегилер дагы кой. Бул эме эч кимге кереги жок. Биз саясий террор деп айтып атпайбыз, токтотойлук деп. Ушу мен муну айтып атканым, ушу Жалал Абаддагы балдар болсун, Ак Суудагы да балдар болсун, башкалар дагы болсун да. Бирөөнү мындай укугун кемсинтпейлик, күч колдонбойлук, тынччылыкта тиги эмес. Неге бирөө тынччылыкты бузуп, мыйзам бузса, алып коргоо көргөндөр бар. Жетелеп алып барып,
дубинка менен сабап камайт. Мен дагы бир жолу официалдуу айтам. Жаке, рахмат. Туура келдиңиз. Мен жок дей албайм. Колдан келсе мындан башка да иштерди сиз үчүн бүтүп бермекмин. Биринде да домат. Sizge de rahmat. Kara süreci. Hürmetli Çikeşevich, şu birinci şu geçirim sorularına geldik bir falan sizden. Biz elemeyiz, elin var bilet. Siz bu konstitusyon atasken biz sizi sıylayız, hurmattayız. Biroq jana aytып ketpeymiz, mo'min biz o'z oydu sizga aytdik. Videoda da bar, videoni jaklab ko'rsangiz biz tinchlik uchun kelganmiz da. Tinchlik uchun, stabillik uchun, shu mitinglardan tajaddiq, urush talash bo'lmasin deb bunday urush talash bo'lib ketpesin, qo'qqisdan deb дружинник қатары келгенбиz. Ой жакшы ой менен келгенбиz. Ниет жакшы менен келгенбиz. Жанат бирөөнү уруп, согуп, куалап, андай оюбуз жок болчу да. Ошону айтып коем. Биз тынчтык үчүн келгенбиз да. Наоборот, ошо вдруг митингде ар кандай нерселер болот да. Билесиз, көптөн митинг ошол вакытта bir janjal болуп кетсе, может биз дружинник катары может бирдемкеге жардамыбыз тийеби деген ой менен келгенбиз да бул жергечи. Анын ортодон түшүнбөстүк нерселер болуп кетти да. Bir söz айтпайчы. Кайра болду турат. Атыңа. Баксар, Өбөкчүкөч. Эми сиз деген Кыргызстандын тарыхында кала турган кишисиз. Анан кийин Мен силер баарына сылап бул жерден карабадыңар. Ачык айтыш керек. Анан кийин эми биз мына аякта келип аткан жамаатыбыз эми ошол мынакей атабызга болуп кечирим сураган келгенбиз. Анан кийин кыйын киши деп угуп эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз. Анан кийин кыйын киши деген ким деп негизи сураганда кыйын киши бул кечиргенди билген киши кыйын дейт да. Ошон үчүн эми сизге ушинтип доматым жок, балдар кечирим деп атканыңызга чоң рахмат. Алла разы болсун. Эми ушундай биз катышпасак дагы ошол жакта жүргөнбүз да. Ошон үчүн эми жүргөн катары болуп ошолор ошон үчүн биз келип кечирим сурап атабыз. Эми мындай нерселер өзүбүзгө да жакшы болсо биз сабак болор деп ойлойбуз да. Эми ушундай кечирип эметкениңиз үчүн чоң рахмат. Анан ошол жанагы сиз айткандай эле жана инибиз деле ошол негизи эметип калды да, тентек кылып коюп кичине илинип калыптыр. Анан ошол инибиз үчүн дагы бир кечирим сурайбыз. Мен анан ал тергөө бир аз элди заблуждение киргизип атат да. Тикебаевдин эмесин тиги телефон ушул бала тартып алыптыр депчи. Ал бала менин телефонумду тартып алган жок. Менин телефонум мен отурган жерде калган. Тартып алыштын күчү менен мен колуман бирөө жулуп алыш керек. Ким алганын мен билбейм. Анткени мен сырткар мен жетелеп кетти, телефонум калган. Ал баланы мен жанымдан көргөн жокмун. Айттым го, менден бар мындай бойлору, ал бала бийик бала экен. Анан кантип ал мойнуна алды, эмне үчүн өз ыктыяры менен алып келип берди дейт. Эгер кылмыш болгонун билип, ушундай жаңгал чыгарса өлтүрө берет алган. Бирок эми имсип кайтканы жакшы болду. Ал дагы билбейт экенсиң, тергөө өздөрү чечсин. Жок, мен ал балага да претензиям жок. Ал баланын үчүн дагы кетип мындай эмен калдым. Ал балага да. Айттым го, телефонумду мен колуман эч ким тартып алган эмес. Гражеж деген статья болушу мүмкүн эмес. Анткени мен калып калган эми бирөө көтөрүп кетти да. Біріншіден чоң рахмат. Барлығы біз қырғызбыз, біз қырғыз ұлтын сақтаймыз, қырғыз салттарын сақтаймыз жүрміз. Кешеге жетілікте ошол еңбекші барған жоқ. Негізінде провокация болайын деп барған жоқ. Провокацияны маған айтып жатқан себебім мен модератор болдым. Өлөкші біз айта келбетірі ошол жақта отырмыз. Biz burada kararlı temam, bazı ötken tema. Bundan arada var. Bundan arkasına geliyor. Bundan arkasında da biz her birisinin hukukumuz, her bir Kırgız memleketinin jaranının hukuku. Bundan arada da mitingler söz üstünde болады. Her türlü mitingler болады. Sadır Japarov, Kamçelik Taşıyev'дағы ушул береке, ушул аябай зомбулуктарды көрүп, türmelerde görüp, yeni alıp durgan. Mitting kılıp жүрүп. Mitting kılıp жүрүp. Бүгүнкү күндө мен азыр алыспын ушул эки адам ушу келип эле сөздөрдү жиберди дегенменчи. Бирок алар билишет, бирөөсү спецслужбанын башчысы, бирөөсү президент. Мындан ары дагы Кудай буйруса, менин тилегим, менин оюм сиздерге деле биз Кыргызстан биз үчүн керек. Өрөкшүкеш колунан келишинче
аракет кылып демократияны бизге алып келип берди. Эгерде биз демократиялык стройду, демократиялык мамлекет түзө албасак, бүгүнкү күндө кайдагы митинг болмогон эле, кайдагы пикеттер болмогон эле. Ушунда мындан ары дагы мына сиздер да энди агайларыңыздарга баардык кыргыз мамлекетинин жарандарына мен кайрылып атам. Сиздерге чоң рахмат келип ушинтип аябай жакшы түшүндүрүңүздөр, чын эле демократия бизге керек. Эртеңки күнү сиздер да билесиздер белки. Анан мен сиздерден кийинки муундагы ошентип чыгып сиздерге тоскоолдук кылса, ушундай эле көрүнүш болушу керек. Биз демократиялык институтту сактап калышыбыз керек. Биздин эң чоң оюбуз, максатыбыз ушул. Мындан кийинки митингтерге дагы, пикеттерге дагы, эгерде мындай бул тынчтык митингтер сөзсүз болот. Ал биз кылбасак башкалар болот. Ошону биз туура түшүнүп, туура жолго түшүшүбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Менин сиздерди кечирдим, бирок баары мен президентке, ички иштер министрине кайрылып организаторлоруна кылмыш кодекси менен болбосо дагы саясий баа бериш керек. Силерден пайдаланды. Жана провокатор маскатармандачы. Дароо качып кетип калышты. Сиз качып элечи. Балдарды пайдаланып коюшту. Анан ушуларды таап, алар саясий баа бериш керек. Саясий дегеним кызматта болсо кызмат менен алыш керек, жобуш бериш керек, эл алдында эскертиш керек дейт. Мындай кылгыла депчи. Аны кылмыш жолун алар тарта албайсың. Алар биз токмокто калдырамыз. Маскачын балдар деп мындай кармаш кыйын да. Бирок эми ушундай эhtiyat болуш керек. Биздин версияда, жеке версияда өзүңөр билесиздер, жакын эле жогорку кеңешке шайлоо болду. Чүй Токмок Кемин округунан 1 миллион боюнча 2 асылына конкурент чыккан. Биринчи ошо Айтошка Сакраев ошо диштиктин топ чыккан Сакраев, анан экинчи Жансейитов Тынай депчи. Биздин версия боюнча мынакей бул жанында отурган бала ошо Сакраевдин жээни болот да. Ушул жанагы ызучудан кеткенден кийин эле Тынай Жансейитов бияка жазды. Силер митингде жүргөн турасыздар. Буквально 15 мүнөттөн бияка барып, просто препискаларды удалить этип, удалено дегендер көрсөтөсүң сиз өзүңүзгө. Анан жазып, я вам сейчас покажу, из тебя звезду сделаю деп бияка жазды биринчи. Анан менин сүрөтүм жөнөттү бияка. Кайратты тоже передай дегенчи. Из него тоже звезду сделай деп туруп анан кийин жанында присоединение Чолпон Сыдыкова деген кийин Атамекен штабына келип калды. Ал ошо Тынай жөнөттү да. Анан биздин ой боюнча ал Чолпон Сыдыкова деген ошо Тынайлар менен бир чогуу команда ошо ошонун бир штабын жетектеген Чолпон Сыдыкова дегенчи. Анан биздин версия боюнча ошол бияктан сизди бизди колдонуп, улар ошоктан жана Чолпон Сыдыкованын видеосун көрсөңүз, башын сиз менен баштап туруп, аягын шайлоого өтүп кетти. Плавно шайлоого өтүп кетип, өзүнүн жеке кызыкчылыгын айтып атат. Мына Сакраев тигинде анан бул мындай шайлоо мындай деп туруп, сизди башын тема кылмыш этип туруп, кайра өзүнүн кызыкчылыгын дальше улантып атат да. Анан биздин версия боюнча ошол адамдар бияктан провокация кылып, бул нерсени бизге мындай өч алуу максатында сиз аркылуу, потому что булар өзүлөрү кыла албайт болчу мындай резонанс. Булар өзүлөрү түшүндүрөт, Чолпон Сыдыковасы, Тынайы тияк болсо, ондай резонанс мамлекетке тарабайт болчу. Булар түшүндү дагы ортодон жана 15 бала ошолор болушу бул биздин версиябыз да. Ортодон жана сиз менен бизди тирештирип туруп, булар мындай мамлекеттик уровеньге чыгарып алышты да. Ошон үчүн бүт жерде Чолпон Сыдыковдун видеолорун көрсөңүз, жазып атат, айтып атат, сизди мындай башын тема кылып ко, жакшылап угуп көргүлө да, анан шашпай. Аягы баягы шайлоо, Токмок Сакраев мындай, бул тигиндей, Урмат тигиндей, Кайрат мындай, Анарбек мындай, бизди жамандап, деп бизден өч алуу максатында. Анан сизге бияктын перепискаларын көрсөтөбүз. Ошол жанагы ызып чогон буквально бир жарым сааттан кийин эми ошол эмелер келди, каттар келди. Видео ошол жөнөттү. Видео ошол жөнөттү бизге. Жанагы биз ойлоптук ошо балдарын жөнөтүп аттан видео тартып ийди деген ой келди да. Биздин версия, ошол версияны да карап көрүңүздөр да. Просто бир өзүңөр билесиз, медаль бувает две стороны да. А элдерге бир эле сторонасын көрсөтүп атышат, бизди жаман көрсөтүш үчүн сиз менен бизди тирештирип туруп, резонанс кылып алышты. Аркасында мындай башка бир максат турат да, бияктачы. Биз мындай, биз менен сизди мындай кагыштырып, курал кылып койду да. Ошо жагында карап көрүңүздөр да, өзүңөрдүн независимый журналисттериңер бар. Ошол Али Токтоконов дагы журналист бар. Журналисттер биз тарап жакты эле жамандап атат. Экинчи жакты да карап көрсүн да. Независимый да. Эки тараптан карап көрсө жакшы болмок деген ой да.